Instagram'da bu yaktan emet Бояться нечего. С нами народ. Салам алейкум, достор. Салам алейкум. Бирөө башталды, бирөө ачылды. Салам алейкум, достор. Салам алейкум. Кухня 9. Кухня 9. Экстренный выпуск деп айтпадық па? Қошулла. Мындай бир дагы политический жизньде Кыргызстанда өмүр дүйнөдө болгон эмес. Биз кыргыздар уникальный элбиз. Азыр биз кыргыздар дагы жөн кыргыздар эле эмес, баарыбыз бирикчи болсок, баарыбыз эл бириксек, биз бийликпиз. Биз силерге бийлик кандай болуш керек экенин, депутаттардан, өкмөттөн биз бийликке каршы болуп атабыз, полностью бийликке каршы болуп атабыз, полностью. 3 бийлик бар, ошол 3 бийликке тең каршы болуп атабыз. Президент конституция боюнча бийликке кирбейт. Бийликтин бутагына кирбейт президент. 3 бийлик бар, аткаруу, законодательный, исполнительный и судебный власть. Үчөөнү тең каршыбыз. Мен ушуну айттым, конституция боюнча сүйлөйлүк. Азыр эгерде биз достор баарыбыз бириксек, эмени баарын жеңебиз, Кудай буйрса, бүт коррупцияны жеңебиз. Ушу коронавирусту да жеңебиз, Кудай буйрса, анан коррупцияны да жеңебиз. Достор, азыр 1000 киши болду. Мага бүгүн жалгыз эмесмин. Максат Мамутканов. Салам алейкум, туугандар. Биякта Канат Хасанов. Салам алейкумдар, кандайсыздар? Учурашып койгула, лайкты басып тургула. Жаркынбек Касымбеков. Кандидат медицинских наук. Доцент. Биякта дагы кандидат политических наук. Уже Кудай буйрса уже жакында защищаться этет. Анан биздин Максат абабызды билесиздер, баарыңар. Анан бүт достор келишти, братандарым келишти. Бул кухонный разговор, братан дейбизби, кандай дейбиз, бул кухонный разговор болот. Кудай буйрса официально болот. Анан азыркы сөздү биринчи Максат Байкеге берелик, сөздү баштап берсин. Урматтуу сыймыктын колдоочулары, биздин да колдоочуларыбыз, айтып коюш керек, бүгүн экстренный выпуск 9 болуп калды. Аргасыздан. Анткени сыймыкка карата бүгүн бир иш башталыптыр. Бирок ошол ишти эмне кылаарын ары билбей, бизге дагы жакшы бир ишти да ачып беришти. Ушу сыймык баштаган, сыймык айтып аткан сөздөр боюнча элдин деген ушунча көп кайрылуусунун негизинде биздин каржы полициябыз Кубанычбек Жумалиевдин үстүнөн дагы ишти башташыптыр. Ушинтип жарым күндүн ичинде 2 Кыргызстанда иштер башталды. Биз деген сыймыктын кухнясына келгенибиз ошол. Мынакей, чоң азатты 12 январь күнү баштап атканда сыймык иним Канат Зерликович абам. Андан кийин бизге Жаркынбек Орозбекович кошулду. Ошондон бери мынакей, чоң азат ким эле деп сурап ачты эле көпчүлүгү. Мынакей, биз деген башыбызга кандай гана мүшкүл түшпөсүн бир болобуз. Силер да кошулсаңар баарыбыз бир бололу. Мына Кыргызстанды ушинтип бириктиришибиз керек. Туура. Бирикмейинче эч кимибиздин деген алыбыз эчтекеге жетпейт. Ошон үчүн баарыбыз биригишибиз керек. Ошон үчүн бүгүн деген ушу сыймыкка жардам бергени келдик. Анткени ушундай моментте дос кандай экени билинет. Реалдуу түрдө колдочу кандай экени көрүнөт. Ошон үчүн мынакей ушундай
маалымат тарагандан баштап, ошол минутадан баштап мынакей Канат Зерликович өзүнүн юридикалык комментарийлерин берип атты маалымат каражаттарына. Жакынбек Орозбекович ошол замат чалды. Ыр чыгарды. Цойдун ырын чыгарды, Цойдун ырын. Кандай эле? Чоң казат. Ошентип биз деген баарыбыз бир экенибизди бүт кыргыз элине көрсөтүп атабыз. Баарыбыз бир болушубуз керек, реалдуу түрдө. Бир да киши жардамсыз калбаш керек. Айрыкча мынакей азыр деген сыймык биздин баарыбыздын жардамыбызга муктаж. Ошон үчүн сыймыктын артында кыргыз эли бар деп баарыбыз көрсөтүшүбүз керек. Ошон үчүн лайктарды баскыла. Достор, лайк баскыла, жагып атабы? Лайк баскыла. Чогубуз бу. Лайкыңарды Цукербергдин лайкын аябагыла, баскыла. Просмотр көп болот. Цукербергдин, о да Кыргызстандын биригүүсү. Поделиться кылгыла, достор. Бүт барын поделиться, эме кылып согула. Репост кыла бергиле, совместный просмотр кыла бергиле. Самое главное, сыймыкка колдоочуларыңар баарыңар, сыймыкка ишенген, бизге ишенген достордун баардыгы аябай жакшы пикириңерди көрсөткүлө. 10 миллион эми кыргыз 10 миллион болбосо дагы 6 миллион кыргыз азыр деген сыймыкка баарыбыз биригип туруп Арменияда Пашинянга башында баштап атканда 10 миллион киши, 10 миллион армян жашайт экен чет мамлекетте дейт. Айтып берсеңиз ошону кандай болгон? Кантип акча тапканын айтып берсеңиз? Мындай болот атат да. Айтып берип коюңузчу, кандай акча тапканын? Эч кимден акча сурабайбыз. Пашиняндан сурап атат. Москвадан келген РБК канал келип, атайын журналисттер жөнөтүп, Пашиняндан интервьюсунда сурап атат. Сиз деген ушул бүт иш аракеттерди жасаганга тыйын каражатты кайдан таптыңар деп. Анан Пашинян өзүнүн интервьюсунда айтып атат. Мен жасап аткан иштеримдин баарын деген ушинтип соцсеттерге, YouTube каналыма ачык эле көрсөтүп эле жайгаштырып, эл менен маек курдум дейт. Анан ошентип мен жасаган видеолордун баардыгын YouTube'дан карап отурдум. Эл кандай кабыл алып атат. Кабыл алганын болсо, лайк басуу менен жазган комментарийлерге көңүл бурдум дейт. Анткени лайк басса, силер акчага отурган болосуңар да ошондо YouTube'да. Анан Пашинян айтат. Пашинян өзү журналист да. Ошон үчүн мен аябай байкап турдум дейт. Эл кандай кабыл алат, кандай пикир жаралып атат, ой кандай болуп атат элде деп. Анан ошентип өзүнүн ишин жүргүзүп атты. Элдин арасында аябай чоң иш жасады. Жөө басып Армениянын баардыгын. Ар бир айылдын ар бир шаарына кирип чыгып, элге көрүнгөндөн кийин Борбор аянтына келип сөз сүйлөгөнүн видеого тартып YouTube каналына коюптур. Анан ошол YouTube'дагы каналын 10 миллион армян көрүптүр. Көргөнүн кантип армян эли билдирди. Баары тең лайк басыптыр, жагат деп. Анан ошонун баардыгына каналына подписка кылыптыр. 10 миллион армян чет мамлекетте жашайт экен. Армениянын өзүндө эмес. Чет мамлекетте. Армениянын өзүндө 2 миллион, чет мамлекетте 10 миллион экен. Ошентип 10 миллион армян подписка жасап туруп, лайкты басканда дүйнө жүзүндөгү болгон армяндардын баары мени колдоптур деп түшүнгөндөн кийин мен билдим дейт. Демек Армения ойгонуптур деп. Ошондон кийин 10 миллион армян баскандан кийин YouTube'да деген мындай экен да. 1 миллион подписчик, 1 миллион просмотрдан ашкандан кийин YouTube ошол Пашинянга акча төлөптүр. Официально. Анан ошол акчанын деген баардыгын Пашинян алып, ошол эле өзүнүн саясий күрөшүнө чыгарды. Ал чөнтөгүнө салган эмес, машина алган эмес, кайра наоборот, элди деген кайрадан ошентип баардыгына жеткирген, өзүнүн партиясын каржылады ошол себептер акчалар менен. Ошентип деген Арменияда мынакей өзгөрүүлөр болду. Көрүп атасыңар. Бүгүнкү күнү мынакей 2 жылдын ичинде Пашинян 1 миллиард долларга көтөрдү бюджетин. 2 миллиондук Арменияга 1 миллиардка көтөрүү бул деген 50% деген бюджетти көтөрүп салды деген сөз. Территориясы ошол болсо. Территориясы болсо биздин Кыргызстандан 5 эсе кичинекей, бир эле Ош областында эле экен. Түшүнүп атасыңар да. Мынакей кымындай Армения ушинтип демократиялык жол менен лайк басып эле, подпискага туруп эле өзү эле Пашинянды каржылап койду.
Ал деген эч кимден деген эч бир олигархка жалдыраган жок, эч кимден акча сураган жок. Ошентип мынакей азыркы заманбап технологияларды колдонуп, эл деген ушинтип өзүнүн деген ишин акча менен да бекитип берди. Андан тышкары дагы өзүнүн добушу менен Пашиняндын деген жасай турган реформаларына ишенип, мынакей Арменияны эми бүгүн көрүп атасыңар кандай болуп атат. Канча киши камалды? Камалган кишилердин мен так санын билбейм, бирок Министерство оборонасын тоногон министр оборонасын камады. Кустурду. Үйүнө деген кирип барып туруп, обысктарды жасаганда эмнеси гана чыккан жок. Ошондойлорду көрүп атпайсыңарбы? Эми деген реалдуу түрдө коррупция менен күрөшүүнү мынакей бизде да башташты. Эми мына сыймык чыркырап атып, ушул деген бүгүнкү Жумалиевке мамлекеттин көрүп аткан чарасы бысмылда деген эле иш. Эми деген биз баарыбыз биргелешип ушуну аягына чыгышыбыз керек. Ошон үчүн болгон бүт биздин кыргызстандыктарга кайрылып кетет элек. Эгерде Жумалиевдин деген кандай кыңыр ишин белсеңер, түздөн түз фин полицияга кайрылгыла. Болгон кагаздарыңарды, болгон маалыматыңарды өзүңөрдүн атыңардан арыз жазып официалдуу түрдө. Эгерде кандай бир жабыр тарткандар болсо, баарыңар деген азыр мынакей бүгүндөн баштап фин полицияга түздөн түз кайрылгыла. Канчалык көп киши кайрылса, ошончолук деген фин полициянын деген күчү күчтөнөт. Ошентип фин полиция менен азыр мынакей бийлик жасап аткан коррупцияга каршы күрөшүн ушинтип баарыбыз деген күчтөндүрүп беришибиз керек. Ошон үчүн деген коомдук пикирди жаратып, аягына чейин чыккыла деп туруп баарыбыз катуу турушубуз керек. Ошон үчүн Бир турушубуз керек. Антпесек булар деген да ойлойт да, эми кыйкырып коюшту, аягына чейин чыкпай, эми карабаса, эч ким сурабаса, мейли кала берет деп ойлобосун. Ошон үчүн аягына чейин чыгышыбыз керек. Анан сыймыктын деген спискасын барыңар көрдүңөр. Сарпашев турат. Мына Сарпашевдин деген туугандары Токтогулдан баары келип атат азыр бизге. Бардыгын айтып атабыз. Эми деген маалыматыңар болсо, ачык эле түрдө айтып чыккыла. Ачык түрдө айтып чыккыла. Анын бардыгын деген маалымат каражаттарына чыгаргыла. Ошентип анан биздин деген коргоо системасы иштеп берсин ошонун бардыгына. Мынакей баарыбыз чыркырап сыймыктын айткан сөздөрүнө фин полиция, ген прокуратура мынакей өзүнүн деген көз карашын айтты. Козгоп беришти. Ошосуна дагы жок дегенде рахмат деп коелу, бысмылда деп баштап атышат. Эми аягына чейин чыгышсын. Бүгүнкү деген сыймыкка дагы козголгон иши айла жок Жумалиевдин арызы менен козголуп атат. Арыз келип түштү. Ал деген Жумалиевдин өзүнүн эрки, барып жазды. Эми деген иликтөө болот. Ошол иликтөөсүнүн деген негизинде эми биздин ички иштер министрлигинин төргөө бөлүмдөрү чечим чыгарат. Ал кандай болот, эмне болот? Аны деген тергөөнүн амалдары менен кийин көрөбүз. Анткени ар бир болгон айтылган сөздүн деген өзүнүн экспертизасы болот, тиги буусу болот, ошонун баардыгы качан бүтөт эч ким билбейт. Бирок биз ага дагы жолтоо болбошубуз керек. Анткени тең салмактуулук болуш керек. Биздин Кыргызстанда деген ушундай жаңы саясий көз караштар менен жаңы принциптерди орнотушубуз керек. Мынакей биз тараптан айтылган сөздөргө дагы арыз келип түшүптүр. Мейли карай берсин. Эчтеке эмес, эчтеке болот. Биз корко турган, биз бирдеме жаман жасаган жокпуз. Андан эч ким өлүп кеткен жок. Андан эчтеке даже бирөөнүн чачы талда түшкөн жок. Ошон үчүн биз жашыра турган эчтеке эмес, корко турган эчтекебиз жок. Ошон үчүн сыймыктын кухнясына келип, мынакей ачык эле ошонун баарын айтып атабыз. Милиция дагы азыр өзүнүн ишин ачык, айкын жасасын. Өзүнүн ишин так жасасын. Эч кимдин деген басмырлоосуна көнбөсүн. Анан мынакей депутаттар отуруп алып, мен прокуратура дейт, НДВД деп атат. Ушундайлардын деген тилин деген алып алып, бирөөнүн деген буйругу менен иш жасайм дегенге таптакыр көңүл бурбасын. Анткени тергөөгө эч ким деген кийлик иш албайт. Тергөөчү өзүнүн керт башы менен жооп берет ошого. Түшүнүп койгула. Мына Акаевдин убагындагы болгон иштер боюнча мынакей канча тергөөчүлөр эмне болду билебиз да баарыбыз. Бакиевдин камчысын чаап жүргөндөр эмне болду? Азыр мына Атамбаевдин камчысын чапкандар эмне болот? Көрүп атасыңар. Тарых жазылып атат азыр туугандар. Ошону туура түшүнүп койгула. Ошон үчүн азыр деген мынакей бийликке да рахмат айтышыбыз керек. Тең салмактуулукту сактап,
бизге да иш козгоптур, тиек тарапка да иш козгоптур. Эми деген көрөбүз. Эми ушуну деген жакшылап ийгиликтеп берсин. Ошон үчүн аларга деген ачык деле айтып коелу. Жашыра турган эчтеке жок. Болгон бүт көмөктү беребиз. Ошон үчүн дагы бир сирет айтып коеюн. Ушу Жумалиев боюнча билгениңер болсо түздөн түз мынакей. Арызыңар менен Финполицияга жөнөй бергиле. Баарыңар. Кыргызстан боюнча Жумалиевке бирдеме айтам дегендиңер баары ошол жака жөнөгүлө эми. Ушундай туугандар. Иш кылса сыймыкка болгон мынакей биз деген эми агайыныбыз. Бул ишти баштап атканда сыймык бизге келди биринчи айтты. Туугандар, браттар, силер менден улуусуңар, келгиле. Бирдеме кылалычы, ушинтип жашаш болбой калды да деп. Ошон үчүн сыймыктын деген биз оюн угуп туруп туура көрдүк. Келгиле. Реально коррупция менен күрөшкөнгү баштайлы. Антпесек турмуш таптакыр оңолбой атат. Көрүп атасыңар да. Ошон үчүн деген баары азыр өзүбүздүн колубузда туугандар, ошону түшүнүп койгула. Бирок баарын деген мыйзамдын чегинде жасашыбыз керек. Анткени биз баарыбыз мыйзамдуулук менен жүрөбүз да. Ошонун деген баарыбыз деген эңсеп жүрөбүз. Ошон үчүн биз өзүбүз мыйзамдуулукту бузбашыбыз керек. Ошон үчүн мынакей 2-3 күндөн бери чоң казат жөнүндө ар кайсы каралоолор жазып атат. Instagram теги билин, WhatsApp'тарда көрүнгөн группалар ачылып алып атайын фейктерден кайдагы имиштердин баарын уруп атышат. Айтсак только кухняны Ооба. Ошон үчүн андай деген каралоо, жаман сөздөргө деген биз эч качан аралашкан жокпуз, андай ойда болгон эмес бизде. Ошон үчүн биз деген ар кайсы митинг кылабыз, анан тиги бу деген ойлорубузда болгон эмес. Ошон үчүн анын баары калп, ошонун баарын деген таратып аткан уюштуралыбыз деп, бул биз жасап аткан аракетке